Дөңгөлөк тийгенде тарак дейт дагы ойгонуп кетишет. Бунун крышкасы капкаган. İçine batıp kettir. Ben kızılaşığıma çeyip düşüp ketken. Hazır çelep göröyle. Monday lüktar çıkıptır Bişkek'te. O lüktarda oңдош керек да, мугашын түшүп кетсе эмне болот? Кырсык болот. Elon Musk'a da айтып койсо болчу да ушу идеяны. Таштанды баары түшөт экен, монтүүлө мына кетти. Бул сазга баткандай эле батып кеткен да бул. Люктардан, ямалардан болот. Дөңгөлөктөр шишка чыгат, починниктер жыргай калат. Мына ушинтип эле капканга түшкөндөй эле түшүп каласың да люктарга. Люктун капкагын түз жаап койбой, аны дагы мынтип тескерисинен жаап кеткен. Кыйнап атабызбы? Түз жолдо ары бери буйтап келаткан айдоочуларды көрүп, эмне булар маспы деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок андай эмес. Алар мынтип түз жолдо суурдун ийниндей болуп пайда боло калган люктардан качып келе жатышат. Азыр биз алдыда Бишкектин айдоочуларын түшүккө салган ушул люктар жөнүндө көрсөтүп берүүгө аракет кылабыз. Эмне үчүн ушул люктар оңдолбойт? Азыр алдыда кайсы жерде кандай люктар бар көрсөтүп берели. Bunun крышкасы капкаган. İçine batıp kettir. Ben kızılaşığıma çeyip düşüp ketken. Hazır çelep göröyle. Kança çeyin girip kettir. Mına 13 santimetre deydi. 13, 14, 13 dep koyalım ya. 13 santimetrege çeyin girip kettir. Buga döngölök düşsem ne olur? Mına kakraz döngölökкө ылайыкталган экен. O lüktarda oңдош керек да, мугашын түшүп кетсе эмне болот? Кырсык болот. Көрүп турасың ар. Рахмат сиздерге. Бул азыр Гагарин көчөсүндө баратабыз. Ушул жерден люктардын кени ушул жактан башталат десек болот. Азыр мына көрүңүздөр. Минтип бул люктардан түз айдап кете албайсыз да, такыр. Мына. Бул жагынан чыгат, бул жагынан чыгат. Ол люктан качыш үчүн мына линияга өткөнгө туура келет. Же болбосо бул жактан машина келсе, сүзүшүп алышыңыз мүмкүн. Мына азыр көрдүңүздөрбү? Могул жакта люктар ушундай оюлуп калган. Унаалар эки линия эмес, мына бир линия менен түшүп келатат. Эки линия боло турган болсо, эки линия жүрө турган болсо, минтип мына люктарга сайылат келип. Мына караңыздар. Булар ушинтип чекеден көчө баштаптыр бунусу. Бул кече бүгүн эле болгон эмес. Көптөн бери турат. Бул люктарды ким карайт, караган адам жок. Бул жака жүрүңүздөр. Мына оюлганын көрүп алыңыздар. Келген унаалардын баары ушул жерден буйтап аркы жакка өтөт. Мына бул жердин чекесиндеги асфальт эле чыгып кеткен. Ошол жерге асфальт басып коюш дагы мындай оор иш окшойт да, мына карасаңыздар. Бул жер тешилип калыптыр. Аз бул жерден жылуулук тармактап өткөн же канализация кеткенби билбейбиз, бирок могу жака таштанды баары түшөт экен, монтип эле мына кетти. Аны деле карап койгон жок. Тешик баары ичине түшүп атат, болгон бүткөндүн баары. Мына 10 сантиметр дейт. Көрдүңүздөр, 10 сантиметрге чейин оюлуп турат бул жакта. Бул люкту карап коеюн деген бирөө жарым жок. Мына ушинтип эле турат. Люк ары бери ойнойт экен. Тегерек чети асфальттары чыгып кеткен. Буга бир да машина түшпөйт азыр. Эгер аргасыз түшө турган болсо, мынтип дөңгөлөк шишке алат. Бул жерде ченеп көрөлү. Мынакей. Мында кое турган болсок. Мына азыр жолдун деңгээли менен бул люкту көрүп атасыздар, канча түшүп кеткенин. Мондай карасак, 15 сантиметрдей түшүптүр. Бул сазга баткандай эле батып кеткен да бул. Мына ушинтип эле капканга түшкөндөй эле түшүп каласың да люктарга. Өзүбүз сезип көрдүк, түшкөндө канчалык деңгээл болот экен мына. Мынанын ичинде эле
байкабай катуу келип түшүп калгандар болсо жөн эле авариялык кырдаалда жаратат мындай люктар. Биздин чоңдор, Бишкектин чоңдору мэрияда иштегендер, Бишкек асфальт сервис карайбы же Бишкек суу канал карайбы же жылуулук тармактары канал карайбы, ошолорго айтып коелучу, могу люктарды оңдосо болобу негизи. Бир мындай логикалык жактан караганда деле түп-түз болуп туруш керек да булар. Эгер чекеси бузулуп атабы, аны оңдош керек. Же бузулбай турган кылып катуу орнотуш керек бул люктарды. Азыр биз мына Гагаринден бурулуп, мына Доорунбек Садырбаев көчөсүнө чыгып атабыз. Мурдагы Баха деген көчө. Бул жакта дагы азыр люктар толтура деп айтышты, бул жакта таксисттерден сурасак. Азыр өз көзүбүз менен көрөбүз. Мынакей, башталды. Бул жагын бассаң ар жагы көтөрүлөт экен да. Карасаңыздар, ушундай люк кайсы жолчу же кимиси ойлоп таптı экен. Кайсы адис ойлоп таптı экен. Ошого Бишкек шаарынын бир жакшы бир сыйлыгын берип койгулачы. Бардык люктарды эле тигиндей кылуу бар болбой, баары бир чекелериндеги асфальттары чыгып кетет экен, жеп кетет экен, унаалар түшүп кыйнала берет экен. Андан көрө люк салганда ушундай жалпак темирлер басып койгула. Анан айдоочулар дагы акырын жүрөт. Эгер кокус уктап баратса, мондой болуп люкка дөңгөлөө тийгенде тарак дейт дагы ойгонуп кетишет. Бул да жакшы бир идея экен. Илон Маска дагы айтып койсо болчу да ушу идеяны. Мына буну көтөрүп көрсө деле болот. Мондай люктар чыгыптыр Бишкекте. Көрсөңүздөр, мондай тетигиндей тегерекче кылып, тегерекчетин катырып жасап отурбай эле, узун мындай 4 бурчтуу жалпак темирди алып келип, астына мындайды катырып туруп, оор кылып таштап коет экен. Ушуну менен эле жаңы люктарды жасай башташкан бемне. Бизди көрүп аткандар болсо, жаңы идеяга баа берип коюңуздар. Бирок эгер чын-чынына келгенде, Бишкектин чоңдору мондой болуп, нормадагыдай люкту жасагандан зеригишкенби же акчасы жокпу, жакшына кылып келип эле жасап чекелерин катырып койсо болот да. Жок, тапканын ап келип, жоктон көрө жогору дегендей кылып ушуну басып коюшуптур. Эми азыр кайра буну көргөндөн кийин ордундай кылып жаап коелу. Мына темирдин учун көрүп атасыздар, бурчунчу. Ушуга дөңгөлөк тие турган болсо жарылат. Жарылбаса дагы бир шишка болот да. Анда мэрия төлөп береби ошого барса? Мен дөңгөлөгүм жарылып калды деп айдоочу барса, мэрия төлөп береби экен ушуну? Ушундай кооптуу темирлерди койгон үчүн жолго. Мына люкту көрдүңүздөрбү? Чекелери оюлуп калган. Бул люкка түз салбайт. Азыр көрүп атасыздар унаалар. Бул жерден өтүш үчүн сөзсүз түрдө мондайраак болот дагы, жол эрежесин бузганга аргасыз болушат. Каршы тилкеге жарымы чыгып кетип атат унаалардын. Бул дагы авариялык кырдаал жаратат. Мына көрүңүздөр, азыр мына унаалар келатат. Көрүңүздөр, азыр аркы линияга өтпөй өтө алабы экен. Эми аябай түз эмес да. Машинанын ходовойуна зыян берет. Түздөсө болобу? Неге түздөш? Негизи ошо машина жолдо люк жок болсо жакшы болмок да.
түзүрөөк кылып койсо абдан жакшы болот. Эмнеге кылбайт дейсиз? Бизде ушул люктар качандан бери эч эле оңдолбойт го. Ошону биле албайм аны. Жол жасагандар билбесе. Сизге таксист катары ыңгайсыздык жаратабы? Аябай жаратат. Бирөөсүнөн качсаң экинчисине барып тийесиң да. Буйтасаң жанагындай аварийный ситуация болуп кетиши мүмкүн да. Болот да даже. Буйтайм деп түзүп аласың. Эми бизде андай болгон эмес да, бирок баары бир эме да. Машинеге кичине кадагойлоруна кичине зыян болот да. Баары линиядан ары чыгып, каршы тилкеге өтүп, каршы тилке аркылуу өткөн аргасыз болуп атышат. Бу люктарды көп түшөсүзбү шаарда? Көлөт сөз о. Кандай жаракат алган бу оңдосо болобу буну люктар? Эмне айтат элеңиз мэрияга? Оңдоп койсо жакшы болот о. Унаңыз кырсыктаган учурлар болбоду? Дөңгөлөк жарылып тигиндей мындай. Болгон. Качан болду эле? Кандай болду айтып бересиз? Кышында болгон могу эмедечи, Лев Толстой тиги жагында. Анда эмелер ол казылган ямыштын ремонттор отушкөнбүз. Жамаганга. Люктарга дагыбы? Люктардан көп эле болуп калды. Булар Лев Толстой көчөсүндө турабыз. Мунун дагы бир ушундай люк оюлуп калыптыр. Муну ченеп көрөлү. Бунуку азыр бир 15 сантиметр, 15 сантиметр чыгат экен. Оюлгандыгы. Эми ушул жерден айта кетсек болот да. Бишкекте ооба чоң жолдор салынып атат, борбордуу көчөлөргө жаңы жолдор түшүп атат. Буга чейин 30 жылда болбоду деп айтып аткандай жолдор. Анысына бали, аларды салырсың, аны четке какпайбыз. Бирок моундай аз эле жумушту талап кылган, бирок айдоочуларга чоң көйгөй жараткан люктарды дагы оңдоп койсо деген тилек. Эмне себептен ушинтип элибиз кыйналып бериш керек. Анан кийин азыр айтып атпайбы, так сандуу, так номерлүү, жуп номерлүү унааларды шаарга киргизбейбиз, бир күн киргизебиз, анан бир жумада кезек менен киргизет деп мэрия сунуштап жатканы маалым. Ошодон алдын ушуга окшогон жолдун майда чүйдө көйгөйлөрүн да оңдоп койсо, анан кийин бир жаңылык киргизсе да, эски нерселерди жөндөп алгандан кийин. Болбосо мынтип айдоочуларды канча түйшүккө салып жатат. Так эле бачиникти көчөлө алмаштан баары бүгүн алмаштырыш керек болот. Неден болот ушул люктар? Могу люктардан, ямалардан болот. Дөңгөлөктөр шишка чыгат, бачиниктер жырабай калат. Мунун баарын жакшылап жасап койсо жакшы да. Шаарда көппү мындай? Мындай толтурат. Салган жолдун баарлыгы кайрылып бузулуп атат. Сапаты жок. Мэр келип калса, балким азыр астыңыздан чыгып калса, эмне айтат элеңиз ага? Мэргеби? Мэр мисалы үчүн азыр бүт эле менин баарын эме кылып атпайбы? Мисалы үчүн токтогон жериңе да акча деп атат. Мына жаңылыктан көрдүм азыр. Токтогон жериңе бир канча мүнөттөн ашкандан 100 сом дейт. Ошого жараша мына жол жасап койсо жакшы да. Жолдон ары мындай чыктың эле ямага түшөсүң. Мен эле эмес, менден башка көп эле кишилер ошондой болуп атат да. Дөңгөлөк жасаш керек болуп калат, бачиник алмаштырыш керек болуп калат. Мисалы үчүн ал 100 сомдон алганда биздики андан 2 эсе чыгып кетет да, жолдун начарлыгынан. Ошо. Демек шарт түзүш керек деген. Ооба, шарт түзүп баарын эметип койсоң анан эл деле мындай эме болбойт да. Жалып кылбайт да. Жолчулардын люктарга болгон кайдыгерлигин ушундан дагы бир байкасаңыздар болот. Мына люктун капкагын түз жаап койбой, аны дагы мынтип тескерисинен жаап кеткен. Карасаңыздар, эми бул канчалаган айдоочуларга ыңгайсыздык жаратат. Мына ушинтип эле тескерисинен жаап кетиптир. Мына бизде айдоочулар дагы болдоп жатат, туура айткыла жеткиргиле деп. Эми ушул кантип болсун? Ушуну көрүп аткандар болсо айтып койсоңуздар. Кыйнап атабыздарбы? 15 жыл болду.
Бул жак Лев Толстой көчөсү, бул жак Тимура Фрунзе көчөсүнүн кесилишиндеги ушундай жаңылык киргизген люк жайгашкан жер ушул жерде. Айдоочулар байкап этият болуңуздар. Ал эми могу темир жолдун уланган жерлериндеги түз эмес экенин эми буну айтпай деле койсок болот. Люктарды карабай аткандан кийин буга көңүл бурары бурбасын билбейбиз. Бул жакта жанагы жол болчу. Могу Лев Толстой менен келип жана Садыгалиевага чейинки бөлүгү көчөнүн канча жылдан бери жаткан үстүңкү бетин алып коюп, жолдун жарымын оюп коюп, таштап атып, көп жатты, 1 жылдан ашык турду окшойт. Кудайга үнү жеткен окшойт айдоочулардын. Эми ушул жакты тосуп жасап атышыптыр. Негизинен биз ушул жолдордун, жаңы жолдор жасалып атат, аларын кубаттайбыз, колдойбуз. Ушуга окшогон люктарды дагы бир карап койсо, эми аны түздөп койсо деген биздин тилегибиз. Азыр биз көрсөткөн люктар Бишкектин бир тарабындагы, бир бөлүгүндөгү көчөлөрдү эле гана көрсөттүк. Мындай люктар, ыңгайсыздык жараткан люктар шаардын башка жактарында дагы кеңири. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздин көчөдөн же жолдон көрүп калсаңыздар, кайсы көчөдө дагы ушундай люктар бар, сизге ыңгайсыздык жараткан, оюлуп калган, аңгектен качсаң дөңгөккө түрткөн, суурдун ийниндей болуп капыстан чыга калган люктар кайсы жерде бар? Астыга комментарийге көчөлөрдүн атын жазып коюңуздар.